Ош шаарынын мэр Жеңишбек Токторбаевдин эл менен болгон кезектеги жолугушуусу Кызылкыштак аймактык башкармалыгында уланды. Ага 200дөн ашуун жергиликтүү жашоочу катышып, 2025-жылы аткарылган иш-аракеттер боюнча маалымат алышты. Тургундар өткөн жылы бир катар иштер аткарылганын белгилешип, шаар бийлигине ыраазычылыктарын билдиришти. Ошол эле учурда айрым жумуштар толук бүткөрүлбөй калгандыгын кошумчалашып, аларды жакынкы убакытта чечип берүүнү өтүнүштү. Водовоз менен ташып ичип атабыз, дерекке водопроводдон бир челектене суу челекпиз, чынын айтканда. Анан көчөнүн арасында ылгай, ого шагып төбөш керек. Үйлөрдүн арасында неме жок, свет күйдү, табылды. Неме түн газ кешение жок. Анан жолдорубуз бар, эски неме жол ушу такаланып турат, ошо канча жабылабыз. Мектеп балабакча боюнча. Биздин айылыбыз ошо Союз кезинен бери мектеп курулат деди, бирок мектеп курулду. 2 этаж түшөт деди, бирок 1 этаж түшүп, ал азыркы учурда Дүйшөндүн мектеби да. Тамынан суу өтөт. Тендер болду 9600 миллион, бирок бул иш аткарылган жок. Ушул маселенин негизги өлчөмдү чечип берсеңиз, 7 адам жашайт. Бул бирөө. И баягы энетар жактан кеткен базар жакта бир жолубуз бар. Өтө начар. Ушул жолду альтернатива жолун берсеңиз, бир пут базарда башка жерге чыгып шарт болот. Биз күтүп отурдук, аябай күттүк. Ошон үчүн сизге кызыл байрак айылы. Ошон үчүн мен сизге чакыруу билет беремин. Сизден суранамын, барыңыз биздин айылга, барып биздин көйгөйүбүздү жеринен таанышыңыз. Өткөн жылы аталган аймактык башкармалыкка 1 миллиард 128 миллион сом каражат бөлүнгөн. Бул тууралуу шаар башчысы жыйындын жүрүшүндө билдирип, бөлүнгөн каражаттын эсебинен аймактагы дээрлик бардык жолдор оңдолгонун айтты. Ошондой эле Достук өткөрмө бекетинин алдына жаңы сквер курулуп, флаг уштоо орнотулган. Мындан тышкары жазгы талаа иштери үчүн атайын техникалар алынып, дыйкандарга керектүү болгон шарттар түзүлгөн. Эл аралык маанилүү Өзбекстан Республикасы менен чектешкен Достук өткөрмө пункту Ош шаарынын рейд учурунда протоколдук ташмасы ылайык Достук эл аралык өткөрмө пункту Осмонов көчөсүнүн айланмасына чейин заманбап талапка жооп бере турган кылып иштерди жүргүзүүдө. Ушул жерде өзүңөр жакшы көрөт аскар менен слайдтарды карап, бул жерде кандай иштер болгонун баардыгын ошол жерде көрсөтүп турабыз. 43 метрлик флагшток сквер менен курулду. 2 километр тротуар, велодорожка жана 2 километр сквер бакчасы түнкү жарыктандыруучу жарыктар менен оңдотуудан өттү. Жолдун эки тарабынан соода сатуу дүкөндөр, кафе, ресторан, акча алмаштыруу жайларын фасадтары заманбап талапка жооп бере турган оңдолуп түзөлдү. Жыйындын аягында айрым маселелер жеринде чечилип, тиешелүү жетекчилерге бир катар тапшырмалар берилди. Анын катарында былтыркы жылы бүтпөй калган жумуштарды быйылкы жылдын планына киргизүү боюнча да убадалар айтылды. Шаар башчысы көтөрүлгөн ар бир маселе көзөмөлгө алына турганын белгилеп, аткаруу мөөнөттөрү такталаарын билдирди. Ошондой эле тургундарды шаарды өнүктүрүүгө багытталган демилгелерге активдүү катышууга чакырды. Былтыр атайын биринчи жумушту мен сиздердин аймактан баштадым, урматтуу туугандар. Атайын сиздердин аймактан баштадым. Анткени мо Достукта өзбек туугандарыбыз менен Өзбекстан менен кире шерибизде эмне деген бардак болчу, эмне деген беспорядок болчу, эмне деген каражат кетти, эмне деген эмгек кетти. Толук койду мынакей сонун кылып эки бетин бирден полоса кошуп, алагы стоянкалардын бардыгын эретке келтирип, жарыктандырууларды коюп, гүлдөрү тигип, бактарды тигип, ошол жерде баш аламан соода түйүндөрүн баарын эретке келтирдик. Бардыгы через үй вулканизация, через үй ремонт ходовой части, через үй дөңгөлөк болчу. Белгилей кетсек, шаар башчысынын эл менен болгон жолугушуулары ушул жылдын 2-февралында башталган. Алгач Алымбек Датка аймактык башкармалыгынын жашоочулары менен жолуккан. Ош шаарында жалпысынан 6 муниципалдык жана 3 айылдык аймактык башкармалык бар. Шаар жетекчилиги ар бир аймакта эл менен жолугуп, жеринде көйгөйлөрдү угуп, чечүү жолдорун талкуулоону улантып келет. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.